Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Манилүү Маек. Бүгүн бизде конокто эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин орун басары Лунара Мамытова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Лунара айым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына сиз иштеген 2016 жылдын 15 ноябрында кызматка келген экенсиз. Ошол убактан бери биздин социалдык тармакта кандай өзгөрүштөр бар, эмне жетишпеген көйгөйлөр бар? Анткени биздин бир кемчилигибиз казнабызда эмне бар, жок экенин билбей туруп эле социалдык министрлик бизди коргоп айтат, колдоп айтат, каржылап айтат деген өз пикирибизди айтып жатабыз. Анын ичинде эл өкүлдөрү дагы бар. Алар билбейт бүгүнкү күндө социалдык тармактын канча мүмкүнчүлүгү бар элди камсыздаганга. Ошол аралыкта сиз ушул социалдык өнүктүрүү министрлигинен кандай жетишкендиктерди жана жетишпегендиктерди көрдүңүз? Чоң рахмат, сиздин сурооңузга, чакырууңузга дагы чоң рахмат. Чындыгында биздин социалдык тармак бул өтө мындай бир олуттуу маселелердин баарын тейлеген мамлекеттик орган болуп саналат. Эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болгондон кийин баардык жанагы социалдык көйгөйлөрдүн баары келип мына биздин жумушка келип такалат экен да. Анын арасында биздин жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүү, социалдык коргоо көрсөтүү, мисалы үчүн ошол эле сүйүнчү пулдарды берүү, баардык жарандардын жанагы демографиялык бир мындай абалды оңдош үчүн. Андан кийин жанагы майыптарыбыз бар, мына ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү жагынан чектелген, ден соолугу чектелген ошо жарандарыбызга дагы ошол социалдык кепилдиктер каралган, алар бар. Анан улуу ата мекен согушта катышуучулары, негизи мындай бир сырт жакта ошол курман болгондорго айтор бизде мындай атайын категорияларга бөлүнүп, аларга өздөрүнүн социалдык кепилдиктери каралган. Биз тараптан социалдык жөлөк пулдар да берилип келе жатат. Андан сырткары мына жанагы корголбогон укуктар корголбогон балдарыбыз бар. Алардын жанагы үй бүлөлүк зомбулукка душар болгон балдар бар. Мына ошолордун укуктарын коргоо, аларга консультацияларды ошол мамлекеттик заказдын негизинде берүү дагы каралган. Коляскаларды билесиздер, коляскалар да биз тараптан берилет. Бул атайын ошолар бир 5 жылда бир жолу берилүүчү коляскалар бар. Алар да бекер берилет. Анан ошол майып жарандарыбыз үчүн дагы атайын жолдомолор бар. Бул дагы ошол мамлекеттин эсебинен болуп атат. Мамлекеттин эсебинен ошол 5 жылда бир жолу берилүүчү жолдомолорду дагы алганга укуктуу болушат. Анан эми негизинен ошол мыйзам жагынан карасак, бизде ошол 2 жылда жөлөк пулдар туурасында мыйзам бул 3 жолу өзгөрүүгө дуушар болгон. Анын өзүңүздөр билесиздер, бул аябай катуу талкууга алынган. Анан ушул биздин жанагы аялуу катмарларыбыз, башка катмарлардын баары биригип отуруп эле аябай мындай бир өздөрү дагы аялуу келишет. Ошондуктан бул маселеге биз өтө кылдаттуу мамиле кылышыбыз керек болот да. Эми албетте бул ордунда турбайт, ал ар дайым күн сайын жакшыруунун үстүндө гана болуп атат. Мындан сырткары бизде жана репатриация дегенибиз бар. Бул ушул сыртта мигранттарыбыз аябай өтө көп, өзүңүздөр билесиздер. Ошол эң көбү ошол Орусия Федерациясында болуп атат. Ошол официалдуу маалыматтарга караганда 740 000 тегерегинде болуп атат. Эми официалдуу эмес, андан да көп. Албетте ошол жакка кетип кыз келиндерибиз таштап кеткен балдарды алып келүү менен биз алек болобуз. Аларды бул жакка алып келип үй бүлөгө жайгаштыруу. Эгер үй бүлөсү жок болсо, анда айласынан ошол жанагы интернат мекемелерине жайгаштырып, аларды ошол мамлекеттик бир колдоого алабыз да. Анан бизде ошол социалдык стационардык дагы мекемелерибиз бар. Алардын саны 17. Ошол 17 социалдык стационардык мекемелерде дагы бүт ошол кары адамдарыбыз, анын ичинде ошол майып жарандарыбыз, анан ошол психологиялык жактан жабыркаган өтө оор ооруларга душар болгон балдарыбыз үчүн ошол социалдык стационардык мекемелерибиз дагы бар да. Эми ошол бюджетинен караганда, бюджетибиз бир 10 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Эми эң башкысы көп эле ошол социалдык жана төлөмдөргө кетет экен. Анын баардыгы өзүңүздөргө билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекет жөлөк пулдар туурасында мыйзам негизинде ошол 3 жөлөк пулдун түрү бар. Социалдык жөлөк пулдар, ошол балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул, ошондой эле сүйүнчү пул деп. Мына ошонун көпчүлүгү ошол социалдык төлөмдөргө кетип атат. Бүгүнкү күндө ошол бир 250 000 тегерегинде
биз ошол ар айлык жүлөк пулду беребиз. 2250 миңдин тегерегинде алуучулардын саны ошондой болуп атат да. Эгерде мисалы жумушка орноша албай калса, мисалы бизде активдүү мераларыбыз бар, анан пассивдүү. Ушул активдүү чараларды караганда биз оболу жаран келгенде биз аларга мындай бир жумуш сунуш кылабыз. Мына ошондой жумуштар бар, барганга барасыңбы, кандайсың деп анын каалоосуна карап, эгерде жок, мен каалаган эме жок болуп атат десе, анда биз проф окутуулар бар, атайын ошол профессионалдык түрдө окутууларга мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилет, алар ошол жака барып окушат. Профориентация деген бар, мисалы кайсы жумуштун кесиптин ээси болуш керек деп атайын ориентация дагы жасалат. Анан ошол проектилерибиз дагы бар. Атайын социал контракт деген проектибиз, пилоттук проектибиз иштеп, 1 жыл иштеп, ал дагы өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берди. Ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн атайын 176 үй бүлө тандалып алынып, ал үй бүлөлөрдү ошол абалдан чыгаруу максат болгон, ошол социалдык жүлөк пулдарды албаган бир деңгээлге чыгаралы депчи. Чындыгында алар ошол консультациялардын, техникалык жардамдын, биздин ошол партнеры по развитию деп коебуз, алардын жардамы менен биз атайын окутууларды өткөрүп, ошол массалык түрдө аларды ошол бир абалдан чыгаруу жагын карадык. Анткени жүлөк пулдарды биз мисалы үчүн жанагы бир 2 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап да калгандар бар да, ошол алуучулардын арасынан. Анан эмнеге мындай болуп атат? Эмне үчүн мындай бир ушул абалдан чыгып кете албай атат депчи? Эгерде чындап эле ден соолугу бардык жагынан мүчөсү бар, мындай бир акылы жайы бар, жакшы болгон инсан эмне үчүн мындай өзү чыгып кете албай атат ушундай абалдан деп биз ошолорго көбүрөөк көңүл буруп проектилерди улантып атабыз. Быйыл дагы ушул ФАО менен биргеликте, бул Бириккен Улуттар уюмунун проектиси менен чогулуп ушул жана денежный контракт плюс дегенди алып чыктык, деньги плюс. Бул жерде ошол пособиясынан сырткары дагы биз аларга жана урук, ошондой бир өсүмдүктөрдүн уруктарын баарын берип, алар ошол өздөрүнүн чакан участоктарына эгип, анан ошол азык түлүк менен, жакшы азык түлүк менен өздөрүн камсызданганга жардам беребиз да. Мына ушундай аябай көп. Эми сиз жана бул жетишкендиктери биз тараптан дайыма мындай жакшыртуу иштери аябай жүрүп жатат. Бирок албетте эми сын пикирлер болбой койбойт. Иштеген жерде дайыма мындай бир кыймыл бар болгон жерде сөзсүз түрдө сындар болот. Мисалы үчүн ошол эле сүйүнчү пул боюнча ала албай атабыз деп. Эми бул пилоттук долбоор болуп атат, бардыгына берилип атат жарандардын. Буга чейин ошол жалаң жана аз камсыз болгон гана үй бүлөлөр гана алганга укуктуу болчу да. Эми азыр бардык алганга укуктуу болуп, анан келген каалоочулардын саны аябай өсүп атат. Бүгүнкү күндө бир 60 миңден ашууну алып калды, колдоруна акча алды. Азыр бизде да тизмегинде дагы бир катары турат. Бул жерде эми минусу жанагы убагында албай калып атабыз. Приказда 2 күн болсо эмнегедир ошол 3 жумага дагы созулуп кетип атат. Андай-мындай деген аябай кайрылуулар көп болуп атат. Албетте буну биз жакшыртабыз. Азыр контролду да, мониторингтарды да күчөтүп атабыз. Анан дагы кайсы жагын алганда, мисалы буга чейин биздин министрликте жанагы жөлөк пулдар алдыга тарапка чыгып келчү экен да. Эми министрлик деген эле ушул жөлөк пул катары көрүп, башка жасаган иштерибиз бар, мындай бир көрүнмөгөн сыяктуу эле болуп келди экен да. Эми азыркы күндө эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги болгондон кийин ушул эмгек тарапты алдыга жылдырып, ошол башкы максат, эгерде чындыгында жумушчу орундар бар болсо, түзүлсө, азыр өзүңүздөр билесиздер, мамлекет башчынын жарлыгы менен дагы ушул региондорду өнүктүрүү болду. Анан алкагында план, иш-чаралар планы түзүлүп, ушул жумуш орундарын түзүү дагы ал жерде каралган да. Эгерде мына ошондой түзүлүп, жакшы абалдар болуп калса, анда ошол оболу биз жарандарга жумуштарды бергенге аракет кылалы. Жанагы балыктын өзүн эмес, ошол кайырмакты берсек депчи, өздөрү барып иштеп, анан өздөрү кармап. Жөлөк пул деген бул жөн эле утурумдуу эле нерсе болуп атат. Ал 1 эле жылга чектелет, өзүнүн убактысы бар, ушундай да. Ошон үчүн ошол жагына азыр биз карап алдыга жылып атабыз. Жогоруда эл аралык уюмдарда бизге жардам берет деген сөздү айтып кеттиңиз. Сөзүңүзгө алчы Кытай жана Араб өлкөлөрүнөн инвесторлор келип, алар бүгүнкү күндө мечиттерди, мектептерди, бала бакчаларды салып жатат да. Ошол силер тараптан көзөмөлдөнүп, ошолор эмненин негизинде алып келип атат? Кийин биз аларга бирдеме беришибиз керекпи, же бул жөнөкөй эле жардамбы? Ошол контролдо болуп турабы, же алар жөн эле каалаганда келип салып кете беришеби? Эми ал мисалы бизге андай мечит куруп атабыз же медресе куруп атабыз же бала бакча куруп атабыз деп бизге эч ким андай маалымат бербейт. Анткени биздин вазыйпабызга да ал кирбейт да. Бул эми тиешелүү мамлекеттик органдар бар, ошолор тарабынан бул өзүнчө бир эмеге алынат.
көзөмөлгө алынат атайын бул жөнүндө бар. Улнар айым, мына негизи жогоруда айтып кеттиңиз бүгүнкү биздин социалдык тармактын абалы кандай болуп жаткандыгын. Көп учурда ушу эл өкүлдөрүнө барып сиздер отчет берерде же болбосо бир мыйзамды кеңешерде эл өкүлдөр тараптан аябай эле бир эки алган баланы бурчка таккагандай эле сиздерден деген көп нерсени талап кылып сурап, эмнеге жок, канаке деген суроолорду көп айтышат. Сиздин ошо эл өкүлдөрү менен барып сүйлөшүп келген социалдык тармактын кызматкери катары сиздин ошо боюнча жеке пикириңиз кандай? Алар анткенге укугу барбы же болбосо тескерисинче сиздерге келип жардам берип ошол маселелерди чечиш керек беле? Эми эл өкүлдөрдүн бул бирден бир функциясынын бири бул жана контроль да, көзөмөл деп коет. Ошон үчүн аткаруу бийлигин алар контролдогонго, көзөмөлдөгөнгө укугу бар. Анан мыйзам чыгаруу укуктары бар, ошондуктан алар өздөрүнүн укуктарынан пайдаланып жатышат. Эми эл өкүлдөрү биз менен тыгыз иштеген да эл өкүлдөрү бар, аябай мындай келип биздин ошол социалдык жана мекемелерибизге барып, анан ошол мыйзамдар боюнча келгиле иштешели деп чогуу биз менен иштешкендер дагы эл өкүлдөр жок эмес. Ал эми ушул кээ бир эл өкүлдөрүн барып ушинтип сиз айткандай эми балким бул дагы болсо жанагы ушунчалык күйүп аткандарынан айтып атышса керек. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар, ошон үчүн күйүп атканынан ошол эмнеге мындай иштелбей атат, эмнеге жасалбай атат деп. Эми аткаруу бийлиги ушундай экен, аткаруу бийлигинде аябай жоопкерчилик өтө чоң да, өтө чоң. Ишти дагы аткарып билишибиз керек, жасай билишибиз керек, ошол жакшы сунуштарды беришибиз керек жогорку кеңешке. Андан сырткары мына элге барсак, эл тараптан да сунуш пикирлер өтө көп айтылат. Эми бизде жоопкерчилик өтө чоң. Биз аны билип турабыз, ошон үчүн андай деле бир мындай алар мындай тигиндей деп айткандан алыспыз да. Алысыңар. Дагы бир бул жерде айтыла турган маселе бул ушул социалдык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарапка бүгүнкү күндө абдан бир туура жана туура эмес ойлор айтылып, коомчулук билип да билбей бир топ бир күнөөлөрдү жаап жатышат. Мунун негизги башаты ошол эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин орун басары Кадынова Зуракан айымдын чет мамлекетке барып өзүн бир туура эмес, этика жактан туура эмес өзүн алып жүргөндүгүнө байланыштуу келип чыкты десек дагы болот. Бүгүнкү күндө ошол айтылган нерселердин артынан жогорку кеңешке барганда эл өкүлү Аида Касымалиева сизди ошол өзүнүн өкмөттүн эсебинен, мамлекеттин эсебинен чет мамлекетке барып эс алып келди деген оюн айтты эле. Сиз ал боюнча да ачык эч нерсе айта элек. Сиз коомчулук бүгүн социалдык тармакта 50% сизди андайга бармак эмес десе, 50% булар майыптардын, пенсионерлердин акчасы менен эс алып жүргөн турбайбы деген ойлорун айтып жатышат. Бул боюнча жеке пикириңиз кандай? Чын-чынына келгенде эми баарыбыз адам экенбиз, ошондуктан бул эми жана атайын тиешелүү органдар бар, тиешелүү органдар өздөрү текшерип өзүнүн баасын бериш керек да, укуктук деңгээлде. Ошондуктан мисалы ошол депутаттын айтканы боюнча мен өзүм оюмду билдиргенмин. Атайын программага барып бетме-бет туруп дагы ошол жерде өзүм болгон документтеримди алып барып ошол жерде да тастыктадым. Паспортто эч кандай жазуу жок, мындай болгон эмес депчи. Эми ал жерде отурумда албетте жанагы анонимдүү түрдө келди деп айтып атат депутат. Анонимдүү келген бизде да каттар өтө көп. Ар кимди ар демке деп айткан каттар бар. Бирок аларды биз мындай анонимдүү болгон үчүн мындай бир чыкпай деле калып атат да. Эми чындап эле ошол кат келди, бирок ал жерде отурумда жанагы министрдин орун басарлары деп айтылып атат да. Бирок өзүнүн ошол социалдык түйүнүндө ошол эң акыркы жагына Мамытов ошол Хайнан аралына ошол дипломаттык паспорту колдонуптур, анан өзүнүн жеке кызыкчылыгында деген ушундай бир эмелерди жазып атат. Мен айта кетсем, анан жана проекттин эсебинен да барып келди Америкага деп да жазып атат. Ошол эки жакка аябай ыктады. Эми ал жерде бардыгы боюнча жазып келип отуруп, анан акыркы ошол 2-3 сабына ошол Мамытов деп жазганда, а отурумда министрдин орун басарлары деп айтылган болчу. Министр, анан министрдин орун басарлары деп. Негизи бул мамлекеттик органга өтө байма-бай келет. Мындай сыртка чыгуулар, иш сапарга чыгуулар өтө байма-бай келип турат да. Болгондо дагы ушу чакыруучулар тарабынан деп
Анан чакыргандарда ошо биз баарын өзүбүз төлөйбүз, өзүбүз алабыз, баардыгын чыгымдардын баары бизден болот деп байма бай келет. Бир эле бул министрлик, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде эмес, баардык мамлекеттик органдарда ушундай эле жагдай деп ойлоймун. Ошол эле жогорку кеңеште деле ошол нерсе бар. Мисалы мен деле бир убакыт депутат болуп отурганмын. Ошол убакта деле мага деле ушу жарым жылдын ичинде бир чакыруу келип түшүп, ошол чакырган тараптын эсебинен анын эсимде жок, ошол иш кылып сыртка чыгып келгенмин да. Анан аябай көп келет ал жака деле. Мисалы ошол айдайым деле өзү аябай байма бай чыгат да сырткачы. Анан мен өзүм боюнча айтып кетсем, бул ушу чакырган тараптын каржылоосу менен. Аны мен билбейт экенмин. Чакырган тарапты. Мен өзүмдүкүн айтсам, меники ооба ошол 2 жолу өзүм мына 2016-жылдан бери иштегенден бери өзү бизде министрликте бир 100дөн ашык кызматкер сыртка чыгып келиптир. 100дөн ашык кызматкер. Мен өзүм болжол менен айтып атам. Анан ошол сыртка чыккандардын 115 120дай ушу кызматкер сыртка чыгып атат. Андан сырткары ошол министрдин орун басарларыныкы болуп бөлүп отуруп, анан бирөөсү 8, бирөөсү 11, бирөөсү 5 жолу чыгып ушинтип, анан меники 3 жолу болуп атат. Ошол 3 жолу тең ошол 2016-жылдан бери. 2 жолу мен ошол атайын каттын негизинде, мен атыма келген каттын негизинде чакыруучулардын ошол бүт чыгышларын баарын өзүбүз алабыз деген негизде барып катышып келгенмин. Ал эми 1 жолу проекттин эсебинен болгон. Эми проекттин эсебинен дегенде бул эми башкача бир дагы мындай өңүткө буруп атышат, ошол проекттин эсебинен деп. Проекттин эсебинен бул 2015-жылдан бери бизде ошол Дүйнөлүк банктын ошол проект долбоору иштеп келе жатат. Анан бул проекттин эсебинен 2015-жылдан бери мен карап көз жүгүртүп көрсөм, бир 60тан ашык кызматкер сыртка чыгыптыр. Эми ал жөнүндө эч жерде сөз жок. Анан ушул Мамытова чыкты, Мамытова эле кылды дегендей бир мындай атайын мындай терилип алынып айтылгандай, анан жазылгандай эле мага ушундай элес калтырды. Бул дагы болсо албетте бул максат, эмне максатта, эмне үчүн ошону жазылды экен? Ошо ким жазган болсо ошол адамды айтса, мен мисалы ошол максатын айтмакмын да. Бул кандай максатта жазылганынчы. Бул жерде жанагы чыныгы чындап эле ушул иштеп атканда анда баардыгын тегиз жазмак да. Мына бул мындай кылып атат, мындай кылып атат. Эми мына айтып атпаймынбы, 62дей ошол кызматкер сыртка чыгып атат ошол проекттин эсебинен. Эми аны тиешелүү органдар өздөрү текшерип алышат. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн башка министрдин орун басарлары да чыккан. Эмне үчүн мындай аябай мындай бир колдонуп аткандай эле сезилди да магачы атайын болгондо. Анткени мындай баардык маалыматты бирдей берсе мен отуруп калмакмын да, чындап эле мына аябай туура болуп атат деп. Бул жерде терилип алып мындай кандайдыр бир атайын бир эме болуп атабы эми. Бул да божомол. Андай күмөнүңүз дагы туура, анткени бүгүнкү күндө биздин саясатта андай нерселер көп эле учурап жатат. Жана жогоруда айттыңыз, күч органдары өздөрү текшерип алат деп. Ошол эле учурда сиз атайын буйртмау деген нерсеге мен эмнеге бир аз ишенгендей болуп жатам. Божомол болуп атат. Кече сиздин прокуратурага барып, министр менен чогуу ошол жака барып келгениңиз боюнча дагы атайын маалымат алып, канчада кирдиңиз, канчада чыктыңыз, эмне кылдыңыз, бирок эмне кылдыңыз жөнүндө маалыматтар элек. Кирип чыкканыңыз боюнча артыңыздан ээрчип жүргөндөй эле маалыматты беришип, социалдык тармакта кызуу талкуу болуп жатат. Ал жака эмнеге барганыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиз. Эми ал ар ким өзүнүн кызматын, өзүнүн ишин жасап атат. Депутаттар мынтип контролдоп атат, көзөмөлдөп атат. Журналисттер жазып атат, этикага жатабы жатпайбы айтор, иштерди жасап атат, прокуратура өзүнүн дагы ишин жасап атат. Эгер эл өкүлү ошентип айтып чыкса, алардын вазыйпасы ошол чыгып сөзсүз түрдө текшериш керек экен. Ошондуктан алар өздөрүнүн жумушун жасап атат да. Анан бул жанагы ошол депутат айымдын айтканы боюнча жетекчиликтин баарын чакырыптыр. Кызматкерлер жөнүндө сөз жок. Ошо жетекчилик боюнча министрликтеги жетекчиликтер келип өзүнүн түшүнүк каттарын ошол берип кетишсин деген таризде. Анан барып өзүбүздүн түшүнүк каттарыбызды бердик. Эми бул жерде ар ким өзүнүн жумушун жасап атат да. Бул туура эле нерсе. Ооба, бул туура эле нерсе. Андан кийинки дагы бир маселе, сиздин кече жеке баракчаңызга бир жакшы эле бир чакырык жазгандай болдуңуз эле. Биз бул жашоого келгенден кийин бири бирибизди ушактабай, жамандабай, четке чыгып эс алууга аракет кылалы деп, анан ошол жерде бир эле сиздин
ашыкча дейбизби же бул сиздин жеке пикириңиз беле пенсиядагы адамдар деле жерди кыдырып жашоонун кандай керемет экенин байкап келсе болот дегендей жазылды эле. Буга карабастан коомчулук бул нерсени дагы бүгүнкү күндө чындыгында эле карап көрсөк ошол бир 3000ге чейин сизде маалымат бар болуш керек пенсия алган биздин пенсионерлерибиз бар. Эгерде эсептеп бөлүп келсек ал 3000 ал пенсионердин наны менен жөн эле чай ичсе деле жетпей кала турган учур. Анан кийин ошолор кантип чет жака чыкмак эле деп бул багытты дагы таптакыр башка жака буруп кеткендей болушту. Бул мен сиздин жеке постуңузду окугандан кийинки пикирим. Мүмкүн бул жерде да өзүңүздүн чындыгыңыз бар айтып кете турган. Эми бул жерде жанагы албуттанып ошол мамлекет нерсени сыртка чыкты дегенден мен ошол нерсени жазганмын. Өз каражатыман дагы министрге келгенге чейин да сыртта жүргөнмүн. Мен ошо проекттер менен башкалар менен сыртта жүргөм. Сыртка жүрбөгөн адам болбосо эле баарыбыз эле андай чыгып турат да, баардык эле жөнөкөй журналисттер дагы чыгат андай да. Анан ошол эле жерде мен ушул баардыгын мындай бир жакшы жакка чындыгында мындай шыктандырганга аракет кылдым. Анткени мындай анысы деле мындай бир негатив аябай өтө көп. Анысы деле биздин жашообузда кайгап өтө көп. Ошондуктан ушундан арылып, жакшы сөздөр жазып, бири-бирибизге ушак айтпай, бири-бирибизге жаман ойлобой, жакшы мындай бири-бирибизге мамиле болуп, анан азыркы күндөн баштап жашай баштасак, жана каткан мисалы ошого көнүп калганбызда, бул дагы болсо жана генетический бедность деп коет, ошондон арылып, каткан нерселердин баарын чыгарып, мисалы үчүн жакшы көйнөктөрүбүздү, жакшы мисалы мындай идиш аяктарыбызды деле чыгарбай ушу катып эле отура беребиз да, эми эртең деп элечи ошо бүгүн жашаш керек, бүгүн кылыш керек, катпай деп ушундай таризде айтылган болчу да. Анан ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мисалы 640 000 тегерегинде пенсионер бар. Алардын жашоосу мен өтө жакшы билемин, анткени менин үй бүлөмдө да пенсионерлер бар да. Анан күнүгө мисалы 7-8 жаранды кабыл алып, кече дагы ошол 7-8 жаранды кабыл алып, алар дагы ошол пенсиясынын маселесин башка жагын дагы айтып отурушат. Эми сөзсүз түрдө пенсия дегенде бул социалдык фонд өзүнүн саясатын жасайт. Бизде ал пенсия укугу жок жарандар гана бизден социалдык жөлөк пул алышат да. Анан ошол жерде менде бир мындай бир чыныгы маек болду да, бир эже менен өзүм жашоомдо. Ушул эле жылы жай айында ушул сыртка чыгып кетип аткан бир эже менен сүйлөшүп калдым да. Ал ошол мен менен чогуу ушул Кайнан аралына чогуу учкан эже болчу, өзү мугалим. Анан ошол эже сүйлөшүп калганда мен мугалиммин, анан мен ошентип пенсияда калам, бирок пенсиямды мен чогултуп ушинтип жыл сайын сыртка чыкканды мен адат кылып алгам деп айтканда, мен аябай таң калдым. Кантип эже, кандай кылып жеткиресиз, эмне балдарыңыз жардам береби, бала чакаңыз барбы дегенде, жок, мен өзүм эле ушинтип туристтик компаниялар менен сүйлөшөм, анан кандайдыр бир акциялары болот, ошол негизинде мен сыртка чыккан көйнөкөт кылып алгамын. Ушул аябай жакшы мага таасир берип атат деп, ушул жакшы бир мага бир мындай позитивдүү бир жакшы мындай сезим калтырды да. Аябай таң калганмын, эмне үчүн бизде анта албайбыз, эмне үчүн баардык пенсионерлер ошондоп чыга албайт, эмне үчүн мындай болуп атабыз деп. Анан ошондо мен ушу жаштарга карата кайрылганымда, себеби азыр билесиздер, пенсияны керек болсо бала чакасы деле алып коюп атышпайбы. Ошол ата энеге калтырбай эле, өздөрү дагы мындай жоопкерчилик сезбей эле ошол өздөрүнүн жана дары дармекке, нан панына, башкасына чыгып пенсиясына жашаган жаштар да бар. Ошондой дагы бар. Эми бул коом ар түрдүү болуп атпайбы, жарандарыбыз да түрдүү. Ошондуктан ушул жарандарга, эми Инстаграм баракчасына бул жаштар кирет экен, жаштарга болгон чакырык болчу да. Ушул керек болсо ошо иштеп аткан пенсиядагы эже дагы ушул акчасын эметип сыртка чыгат экен деп мындай бир жакшы бир мисал болгон болчу. Эми ал жерде баардык пенсионерлер ушинтип сыртка чыгып жашайт, алардын пенсиясы укмуш деген сөз болгон эмес. Мен деле билем, мисалы 1000 сом, 1500 сом менен чыккандар бар. Мен өзүм эжем дагы 1500 сом менен чыккан. Эми ал өзүнүн жанагы төлөмдөрүнө жараша болот экен, иштегенине жараша болот экен. Анан албетте мен анын баардыгын билемин. Кеп ошол ушундай бир үлгү алсак, биз дагы ошондой деңгээлге жетсек, качан жетебиз ошондой деңгээлге? Мисалы чет өлкөлөрдө деле ары бери сыртта жүрүшөт, мындай татынакай карылыкты көрүшүп атпайбы? Бизде болсо карылар үйүндө таштап койгон учурларыбыз болуп атат, жоопкерчиликтен арылыш үчүн. Ошон үчүн мындай бир ошол деңгээлге жетсек экен, биз дагы ошол жакка аракет кылышыбыз керек да, мамлекет дагычы. Биздин кары жарандарыбыз мындай бир орусча айтканда достойный мындай карылыкты тартуулаганга. Ошонун үстүнөн деле иштер жүрүп жатат, аракеттер болуп жатат. Мына ошондой максатта айтылган болчу. Бул жерде жанагы сөздөн кыйк мизделип, бөрүктөн шыйрак эле болуп кетти. Андан башка мен мисалы эчтекени көрө алган жокмун. Ошон үчүн туура маани берип, мындай туура кабыл алыш керек деп ойлойм да.
Майыңызга чоң рахмат. Мүмкүн ушу биздин эфир аркылуу өзүңүздүн дагы бир жеке пикириңизди бул нерселер боюнча негизи эле бир эле сизге тиешелүү ошо сиздин чет жакка чыкканыңыз же болбосо кечээки жеке баракчаңа жасаганыңыз эмес, негизи эле бүгүн биздин Кыргызстандын социалдык абалы, эртең кандай өнүгөбүз, анткени бүгүнкү күндө өкмөт өлкө башчысы жанагы аймактарды өнүктүрөлү, жаш кадрларды өндүрөлү деген нерсени көп айтып жатат. Мына сиз деле бир топ убакыт 2 жылдан ашык иштеп калыптырсыз. Мүмкүн ушу жеке өзүңүздүн дагы биз эртең кантип өнүгөбүз, же ушинтип эле бири бирибиз менен урушуп эле сенин баттиңкең жыртык, сенин бир жериң мындай деп эле ошол кемчиликтерибизди айтып эле отура беребизби, же биз алдыга жылабызбы? Ошол боюнча бир азын улак жеке пикириңизди айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Эми мен бул жерде мындай жакшы гана сөздөр менен муну жыйынтыктагым келип отурат да. Албетте иш токтоп калбаш керек да. Анан мындай бир орусча айтканда белый ворон болуудан коркпош керек да. Мисалы көбү коркуп кете эле ушул эл эмне деп коет, эл эмне дейт, эл эмне деп айтат дегенден мындай бир коркуп калыптырбыз да бизчи. Мен андан корккон жокмун. Мен мисалы талкууга түшкөндөн да корккон жокмун. Дешти, чайпашты, башка жагын кылышты, мен андан да корккон жок. Мисалы үчүн кээ бирөөсү опросторду жасай ишти, мисалы кызматтан алынсын тигиндей мындай дегенде. Мен мисалы кызматка деле өз дилим менен, жан дилим менен иштеп берип жатамын. Бүгүнкү күндө да ушул мыйзамдуулукту, тартипти орнотууга аябай тырышып иштеп жатамын. Балким бул да болсо анча-мынча адамдарга жакпай жаткандыр. Бирок мен мындай бир ак карга болуудан коркпоймун, талкуудан да коркпоймун. Себеби мен өзүмдү билем, өзүмдүн ички максатымды билем. Өзүм кандай максат коюп элге кандай жакшылыктар жасасам деген менде аябай чоң кыялдарым бар. Мен ошол кыялдын бирин жазганым үчүн эч качан мен мындан мындай бир өзүм мындай эме кылган жокмун да, мындай жаман сезимдер болгон жок. Тескерисинче көбү мынтип атат, тигинтип атат дегендерге тескерисинче мен аларды айтып, мисалы бир-эки ушул жакшы элге таанылган сыймыктанган эжелерибиз дагы ошол мени колдоп жазып коюштур. Эми аларга дагы аябай башкача мындай сөздөр жазылып кетиптир. Мен ошол жерде айтат элем да, мындай бир эң оңол адам болсок депчи. Бул жерде жанагы ойлордун плюрализми болуш керек. Бир ой менен кеткен дагы туура эмес. Мындай түрдүү ойлорду карашыбыз керек. Тескерисинче ошол рамкадан чыкканга аракет кылыш керек. Эми рамкадан чыкты дегенде мен жана жаман нерселерди айткан жокмун. Мен ошол жакшы нук менен, жакшы максаттар менен рамкадан чыкканга аракет кылышыбыз керек да. Баарыбыз бирдей эле роботтой болуп эле ушинтип ойлонуудан дагы качышыбыз керек. Ошондуктан бул жерде кээ бирөө да өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек деп айтат элем да. Кээ бир массалык маалымат каражаттары этиканы деле карабай, мындай бир өздөрүнүн ойлорун таңуулап деле жатышпайбы? Эми албетте буга эл өзүнүн баасын берет. Ошондуктан баарыбыз эң оболу ушул адам болууга тырышсак, мына Чыңгыз Айтматовдун жылы да келип эметип атат, анан ошого жараша мен да айтат элем, ушу күн сайын адам болгонго ашынсак деп айтат элем да. Мындан келди сиздин оюңуз боюнча сын пикирден эч качан качпаш керек, анткени ошо сын менен көп нерсе оңолуп өз ордуна келет. Бүгүнкү ошол социалдык тармакта жана коомчулукта сизге жеке пикирин билдирип жаткан кишилер менен сиз мындан ары кимдин сизге кандай мамилеси экенин дагы тактап билип алдыңыз десем дагы жаңылышпайт болушум керек. Лунар айым, мындан келди сиздин тилегиңиз абдан жакшы экен. Мүмкүн ошол сиздин тилегиңиз кабыл алып, мындан ары биздин мамлекетибиз өнүп өсүп, ошол эле ардагерлерибизди, пенсионерлерибизди өзүбүздүн мамлекет каржылап, чет жактарга алып чыгып, эс алдырып, бир эле Кыргызстанда эмес, башка жакта да жакшы жашоо бар экенин, башка да элдер бар экенин көрсөткөн мүмкүнчүлүккө жетебиз. Ошол тилегиңиз кабыл болсун. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге да. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин орун басары Лунара Мамытова келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.